1916-жылдагы көтөрүлүштүн курмандыктары эскерилди. Жыл сайын августтун 1-жумасы улуттук боштондук күрөштүн курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланган. Бул максатта тарыхчы илимпоздор жана коомдук ишмерлер улуттук китепканага чогулуп, набыт болгондорго арнап Куран окулду. Кыргыз элинин тарыхындагы 1916-жылы болуп өткөн трагедиялуу окуя улуу үркүн деп аталыш менен тарыхта калды. Анда кыргыз эли биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттеринен келип чыккан оор абалга каршы массалык түрдө көтөрүлүшкө чыккан. Ал окуя совет мезгилинен кийин деле толук кандуу изилденбей, татыктуу баасын ала элек дешет уюштуруучулар. 2006-жылы өз демилгебизди өзүбүз колго алып, боом капчыгайында ошо Бишкектин тегерегинде жашаган 47 конуштун эли бир сомдон чогултуп, ошо 300 миңге үркүндө эстелиген боом капчыгайына салганбыз. 2008-жылы ошо жогорку кеңешке депутат болуп калып, анан кийин ошол үркүн маселесин көтөрүп, эң биринчи жолу ошо үркүндү эскерүү күнүн мыйзам чыккан да, токтом чыккан. Мына эл артында үркүн деп айтылат, бирок өзүнүн официальный аты болсо улуттук боштондук үчүн күрөш.